Жайында же көлгө барганда күнгө күйүп иммунитетти бекемдеп алышыңыздар керек. Себеби күнгө күйгөн учурда адамдын денесинде витамин D3 топтолот дагы, кышында иммунитетиңиз бекем болот. Бул үчүн сиз күндүзү эмес, эртең менен же болбосо кечке жакын күйүшүңүз керек. Күндүзү болсо саат 11-ден 4-кө чейин күндүн нурунда радиация күчтүүрөөк болот дагы, ал зыянын дагы алып келиши мүмкүн. Ал эми эртең менен жана кечке жакын күйсөңүз, ал учурда күндүн нуру жеңил тиет. Жана күнгө күйүп жатканда дароо көпкө күйбөш керек. Башында 5-10 мүнөттөн баштап күйүп, ал калган учурда көлөкөдө жүрүшүңүз керек. Же болбосо сиз денеңизди жаба турган узун ак кийимдерди кийсеңиз жана шляпаларды кийип алсаңыз болот. Андан кийин күнгө күйүп жатканда сөзсүз түрдө жашылча жемиштерди көбүрөөк жеш керек. Ошондо гана териге керектүү витаминдер, антиоксиданттар жетиштүү болот дагы, тери жакшы абалда болот. Жана сууну жетиштүү деңгээлде ичүү керек болот. Жана күнгө күйүп жатканда кээ бир адамдарга болбойт. Кимдерге? Эң алгачкысы кош бойлууларга болбойт. Себеби аларда кийин гормоналдык тактар калып калат терисинде. Ошондой эле терисинде оору барлар, псориаз, экзема, же болбосо жанагындай бир безетке өңдөнгөн жаралар бар болсо, алар дагы күнгө күйгөнгө болбойт. Себеби кийин тактар калып калат. Жана ким гормоналдык дары ичип жатса, антибиотик ичип жатса, аларга дагы күнгө күйгөн болбойт. Жана ачык жаракаты бар. Операциядан кийин дагы дароо барып күнгө күйгөн болбойт. Күнгө туура күйүңүздөр, өзүңүздөрдүн ден соолугуңуздарга туура кам көрүңүздөр. Кошумча сурооңуздар бар болсо комментарийга жазыңыз, биз аларга жооп беребиз.